Dünyaya malum bolgan Kırgız tokoyu bu erilikti tokoy da koyat. Şu erilikti tokoyuzun dünyaya maqtangan tokoyuzun avalı hazır abdan naçaravadı. Bak Kırgız tuğanlarımız aytkanday mışıgıyla aytırgan avalı gelip kalgan. Bunu gözüm öldürgen karap işin жүрүш боюнча контролдогондо адам жок. Жетексе жогорку органдан сурап койсо иш болуп атат, реформа жүргүзүп атабыз болуп атат. На самом деле деградация маселеси. Деградация жүрүп атат. Абдан коркунучтуу бар. Ал эми кайрылуу берсек, жана токой чарбасы өнүктүрүү боюнча маселе болгон, өнүктүрүү эмес, сактап калуу маселеси туруп атат. Баягы орыс туғандар айтқандай, Ореховда ойласа, медленно погибает или медленно умирает болуп атат. А муну көзөмөлдөп баш орун адам болгон жок умалга чейин. Бу агенттик болобу, башкармалык болсо жоюп ишти. Ушу маселе көйгөйдү чечкен маселе жок. Өнүктүрүү маселеси биз сактап калсак, анан кийин өнүктүрүү маселесин койсок болот. Бул жагдайда действительно кадрлар көп нерсени чечет. Көпчүлүк лесхоздарда адис эмес, профессионал эместер, зоотехниктер, эми аграрный маселемен заниматься эткендер болсо мейли, зоотехник, мясокамерада иштеген адамдар жетекчи болуп келип атат. Анан тиги кат берди, катка жооп кылып жазыптыр, биз акимияттан сунуш берген, администрациядан, обл администрациядан сунуш менен келгендерди дайындап атабыз деп жооп бериптир. Биздин кайрылууга. На самом деле профессионал эместер келип жумушка келип алып, токой тармагы жана мен силерге айткандай медленно умирает. Биздин келечек, биздин урпактар кечирип атышын жок кылбаса. Азыр жок болуу стадиясына барып калды. Кыйуу кетип атат. Отун айлантып атат реликти үйлесте. Эл ошо менен жашап калды. Hem gömür olmasa ayrıca barbadı, anı karağın adam yok, gözümede adam yok. Жетекçi соответственно образdan işleviyet çarvada. A profesyonel emez, случайно adamlardı koyup koygan. Oşa nizamiye komisyası olursa sastanıp bizde ardagerler koysa, kim emniyet kılıvat, kim öndürüşmeni zanimet etmede, кто допускает гибель, кто допускает деградацию деп, oşanı черным по белому жазып берет болчубуз. Ушун Токой тармагында болуп аткан көйгөйлөрдү бүт бардыгын көрүп, ушул ардагерлер жүрөгүбүз чыдабастан ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровго кайрылуу жасаганбыз. Кайрылуу жасап, эми мүмкүн болсо кичине шуну окуп да берейин. Мүмкүн Президент bunu okugan emestir. Mümkün prezidentke jetken emestir. Bizge gelgen Ayıl Çarba Ministrinin zamı kol koygan жооптулук караганда бул жерде эч кандай администрация президенттин жыты жыттанбайт. Бул жерде Марсбек уулу Илиш деген кол коюп бизге жооп жазып атат. Biz bir облустагы эмес, бүт Кыргызстандагы токой проблемасын, ушул жаратылыш проблемасын bir 10 жылдын ичинде Кыргыз Республикасында экологический катастрофа болушун алдын алып, как специалист катары көрүп туруп, ушуну алдын алуу маселесин президентке жөнөткөнбүз. Себеби эмне себептен президентке? Себеби жолдо белде мына президентке жөнөтсөк да президенттин реакциясы мындай болбойт. Билебиз, Садыр Нуркожоевич мындай кылып жооп бергиздик эмес. Бүгүнкү күнү урматтуу журналисттер, ушул биз көтөргөн маселени жогору жакта отурган ушул токойчулар көтөрүш керек эле иштеп аткан. Алар көтөрбөйт, себеби өз кызмат ордуларынан коркуп, ошону сактап калыштын максатында мынау жазылып аткан кайрылууга окшогондорду көтөрбөйт. Себеби токой чарбаны экологиядан алып туруп, айыл чарбасына кошуп салды. Мында бир да токойчу чыгып башын көтөргөн жок, коргогон жок. Себеби айыл чарбасына барып, токойчулар букабагабы,
эмне кылат? Пак дегишеби токойчулар барып. Эмне себептен айыл чарбасына кошуп салды? Ал айыл чарбадагы мисалы агрономдор кантип барып туруп токой системасын түшүнүп, токойдун кызыкчылыгын коргойт. Агроном барып мөңгүнү коргойбу? Же болсо асказоодогу кийик текелерди коргойбу? Карагылачы, кандай түшүнбөстүк кылып жеткизишкен. Силер телевизордон көргөндөрсүңөр, Аксу районунда сел жүрүп баратат, бүт карагай агып баратат. Отун агып баратат. Ал жерде ал отундун кандай болуп агып баратканын карап көрүп, токойдун баарын сел кыйратып кетип аттыр деп элестетишет түшүнбөгөн адамдар. Байкадыңарбы ошол агып бараткан жыгачта бир бутакты жок. Ал кыркылып, жыйылып калган, токойду кыркып, жыйып койгон жерлеринен сел агызып келип, дарыя менен ылдый агызып кетти. Канча адамдын өмүрүн алды. Бул жердин, экологиянын бузулушу келип ошондой катастрофага алып келип атат, урматтуу журналисттер. Бүгүнкү күнү адырларга барсаңыздар, токойлорго барсаңыздар, мына күз болуп турат, токойдон түшкөн жалбырак жок. Себеби мал жеп тоют жок. Бар жок талкалап атат. Бир эле колоттун ичинде 10 миңдеген малды киргизип койгон. Ал деген эмне? Ал деген сенин токоюң менен эч кимдин иши жок. Малга акча төлөйт, акча алып, мал багып берсе болду. Ал жаратылыш менен эч кимдин иши жок. Ал малдын токой чарбанын жетекчилери алып жейт ошол именно малгадан түшкөн каражатты. Ал эми эртең бүрсүгүнү мейли токойдо жашаган эл азык оокатынан тигинтип ажырасын. А силер ойлоп көргүлөчү, ал жерде деградация болуп туруп, экология бузула турган болсо, төмөнкү зонада жашаган эл журттун жашоосу эмне болот? Суу жок болсо, токой жок болгондон кийин көчкүлөр жүрөт, сел жүрөт. Суу жок болот, эгин эгүү токтойт. Жаратылыштын ысыктыгына, жамгырдын жаабаганына шултоо кылып атат. Ал бир 10%, 20% болушу мүмкүн. Ал эми биз искусственный колубуз менен биз жаратылыш талкалап атабыз. Райондордо жайыт комитет дегендер бар. Аларга канчалык мал жайытка көп чыкса, ошончолук каражат чогултушат, аларга ошончолук пайда. Керексиз. Алар мамлекетке төксө бир жөн, 30%-ин төгүшү мүмкүн, калганы бүт жайыт комитет дегендердин чөнтөгүнө түшүп турат. Себеби мен былтыркы жыл эсептеп чыктым, мурдагы жыл эсептеп чыктым. Канча миңдеген малдар чыгат, ал эми тиги жака төккөн мизер каражат комитеттердики, жайыт комитеттердики. А токой чарбаныкы болсо эсеби жок. Токой чарбаларда чыккан малдын эсебин алган адам жок. Себеби ошол участканын жетекчиси акчаны чогултуп алат дагы, жетекчисине берет, жетекчиси кампайтып чөнтөгө салып алып туруп, жайыттын эсеби жок, малдын эсеби жок, экологический катастрофа болуп талкаланып кыйрап жатат, тоз зонасы. Кадр маселесине келгенде жооп берип атат могул жерде. Карасаңыздар, 2015 жылкы 7 апрелде 201 токтомдун негизинде жетекчи 5 жылдан 7 жылга чейин кесипкөй болуш керек, анан дайындалыш керек экен. Ошол жерде стажы, кесипкөй стажы, токойчу болуп 7 жылга чейин иштесе, ошол адам жетекчи болуп дайындалыш керек экен. Муну бул 2015 жылкы 2001 токтомдун негизинде. Карасаңыздар, ал эми булар эмне деп жооп берип атат? Биз президентке кайрылганда айыл чарбасы жооп берип атат. Биз мамлекеттик администрация, мына Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамында дейт, 11 беренесинде аким министрликтин мамлекеттик комитеттердин администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт. Аким токой чарбанын директорин, губернатор облустук башкармачылыкты координациялайт. Хорошо? Буга эч ким каршылыгы жок. Берсин.
ошол сунушун ошо кишини жетекчиликке дайындоо боюнча ал эми ошо сунушту берип атканда урматтуу аким же губернатор же болбосо дайындап атканда министр же болбосо агенттиктин башчысы эмне себептен 2015 жылкы 2001 токтомду жетекчилик албайт? Бул жерде чөткү жазылып турат. 5 жыл стаж болуш керек минимум. Болбосо 7 жыл стаж болуш керек. Ошол тармакта иштеген кесиби боюнча мамлекеттик токтом турат. А булар эмне кылып атат? Алып келет дагы тиги колхозчу болобу, тиги агроном болобу, же болбосо тиги механик болобу, баары бир. Аны кесипкөйлүгүнө карабай сунушту берип берет дагы, ал жакта аким сунуш берди деп, муну жооп берип аткандар өздөрүнүн сунушуна өздөрү тескери эмне берип атышат. Мен алыс барбайын, Нокен районундагы эле жайыттардын абалын бүгүнкү күнү жайыттын талкаланып жок болгонун кесепетинен Казакстандын кейпин кийип көрүнгөн жерде томпоюп жылкылар өлүп жатат. Ачкачылыктан чөп жок. Эгер силер ушуга көрөбүз десеңер, барсаңар мен Нокенден көргөзүп коёмун. Кайсыл жерлерде жылкылар кандай болуп өлүп жатканын. Ал эми бизде Өзбек мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда жайыт маселеси боюнча эч кандай келишим түзүлүп тиги бул болбогонун билебиз. Тиги Өзбекстандын мурунку президентинин маалында границалар жабык болуп, эч кандай мал, эч кандай кой, тиги булар чыкчу эмес. Качан гана эки мамлекеттин ортосундагы мамиле жылуу боло баштаганда границалар ачылып, азыр миңдеген карамал, жылкылар, койлор подпольный, эч кандай мыйзам ченемдүү эмес. Кандай десек, эч кандай уруксаты жок эле түндө сайдап өтүшөт дагы, ал жерге жазып коюлбайт экен. Койдун пешенесине же малдын мүйүзүнө бул Өзбекстандыкы деп. Кыргызстан менен Өзбекстандын малын раң пешенеси бирдей болот экен. Аны каяктан биз апрелт еттик? Кышындасы коросуна барсаң бир 100 кой болушу мүмкүн, 200 кой болушу мүмкүн. Жазга келгенде эле 500 койду сүрүп чыгат. Ал кайдан келди? Кышындасы жайыттарды карасаң, эми айланайын шундай эле байып кеткен болсоң 10 үйүр жылкың болушу мүмкүн. Ал эми азыркы жайыттарда жүргөн жылкылар саны жок. Саны жок. Жайытты барып тартып көрсөңүздөр, тиги капкара өлү жайыт жылкынын кыгына айланып калган. Чөп жайыттар дагы баш болуп. Жок, нөл, тиш чукканга чөп жок. Бир гана Кыргызстандык эмес, подпольный Өзбекстандан алып чыгып атышат. Муну контролдогон адам жок. Кайра булар ошонун акчасына кызыгып, малчыга эмне? Ал деле бечара өзү окатын кылып атат да мал багып. Ага интересно сен жайытың эмес, тигинин малын алып акчасын алыш.